Аттиңай, армансыз жаштыгай. Жашоону сүйүп караган бир айымдын образын жараттыңыз, Экран алдындагы, Инстаграмдагы образдарым чыныгы жашоомун бир аз айырмаланышы мүмкүн. Ата эне менен баланын ортосундагы идеалдуу бир мамиленин үлгүсү катары көрөм да. Ыйлаагым келип кетип го. Ичимен аябай мындай нааразы болуп атам да. Ушул күндөрдү кыялданып жүргөн кездеги Гүлназды эстейм дагы. Өзүм кайра тарбияга салдым. Жалгыз жүргөн бул жаратканга гана жарашат. Ар дайым күлүп жүргөн адамдардын ичинде муң бар. Күлүп жүргөндө эле, күлбөй жүргөндө эле адамдардын ичинде сөзсүз өздөрүн ойлонткон бир олуттуу маселелери бар болот деп эле ойлойм мен. Мен мисалы Дженнифер Лопес менен дуэт турдум. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Exclusive Life подкаст өз эфирин баштайт. Кызматыңыздарда мен Керемет Эргешбекова. Биздин күнүмдүк жашообузга ыр бөлкө тартуулаган, өзгөчө бир маанайга жетелеген бул албетте ырлар жана ырчылар. Ал эми бүгүн биздин төрүбүздө конокто ушул эстрада жылдызы, сахнанын эрке айымы Гүлназ Чыныбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшы, кандай келип алдыңыз? Жакшы келдим, рахмат. Гүлназ айым, мен бүгүн сиздин сахна алдындагы, ошондой эле көшөгө артындагы жашооңуз тууралуу бир терең сүйлөшүү жүргүзгүм келип отурат. Сизде болушунча ачылып берет деген ишенимдемин. Анан сиз өзүңүздүн атыңызды жасадыңыз, Гүлназ Чыныбек кызы. Анан Гүлназ Чыныбек кызы дегенде эле биздин элге шайыр жаркылдаган бир кыздын жүзү элестелинет. Анан демек сиз Гүлназ Чыныбек кызынын образын аябай ачык, шайыр, бүттүк жерге күлүп караган, жашоону сүйүп караган бир айымдын образын жараттыңыз, Анан эми суроо, сиздин жакын адамдарыңыз, сизди көптөн бери жаныңызда таанып жүргөн адамдар сизди кандай сүрөттөмөк? Негизи эле мүмкүн жашоодо деле жаркылдаксыз, бирок мүмкүн биз билбеген кырларыңыз бар. Ошол жакын адамдарыңыздын көзү менен, жакын адамдарыңыздын сөзү менен өзүңүздү сүрөттөп көрүңүзчү. Мен сахнадагы, анан кийин ошол экран алдындагы, Инстаграмдагы образдарым чыныгы жашоомун бир аз айырмаланышы мүмкүн. Анткени бул сахнадагы, бул жактагы эл билген образ, бул бир аз скромныйраак. Жашоодо андан да ачыксызбы? Ооба, эми албетте баягы эл астында болгондон кийин этиканы кармаш керек деген рамкалар болот, сөзсүз түрдө. Негизи эле мен балалык кезимден баштап эле, бала кезимден аябай күлкүчү болгом. Энем Байкуш Раматылык айтып калчу, мындай жөн туралчу эмес экенин да кичинекей кезиндечи. Бул жөн тура албайт, же ырдап туруш керек, же күлүп туруш керек, же ыйлап туруш керек деп сүрөттөчү да энем Байкуш. Анын сыңарындай ошо кичинекейимде дагы аябай күлкүчү кыз элем. Бир өзүмө күлкүлүү боло турган нерселерди таап алып, анан ошону кайра же аткарып берет элем, же ошону аткарып беришин суранат элем. Ошондой күлкү жарата турган жагдайларды мындай пайда кылганга, жаратканга аракет кыла берчү экенмин да, азыр эстесемчи. Анан ошону өзүмө түзүп алып, анан кайра каткырып, күлүп, токтоно албай сыртка чыгып кетип, сырттан өзүм да токтоно албай жана бир туугандарымдын жанына кетсем кайра күлүп, анын сыңарындай. Азыр деле адатыбыз бар, айрыкча жакындарыбыз, өтө жакын досторум менен болгондо, анан бир туугандарым менен болгондо гана кармайт ал адаттарыбыз. Ушундай күлкүгө, шаңга бай болгон учурлар. Анан ансыз деле мындай элдин астына чыкканда негизи негатив деле жазылбайт, бирок жазылгандардын арасында скромныйраак болбойсуңбу, күлө бересиңби деген көп жазылат да. Мен башында окучу элем, башында интервьюларды көрүп алып, астына жазылган комментарийлерди окуп алып, демек бир аз токтоо болушум керек экен. Азыр анан интервьюга кетип атканда даярданчумун да. Азыр барганда токтоороок болуп, бир аз анан мындай журналист суроо берсе, ошого карап эле күлбөй жооп берем деп. Кичине оор басырыктуу ошентем деп эле, анан бирок баргандан кийин уже адам табиятында кандай болсо аны да жасай албайт экенсиң да. Анан жөн эле созула албаймын да.
деп саламатсыздарбы деп назикалаша албайм, болгондой да. Ашынан кийин түшүнүп калдым да, адам кандай болсо ошол боюнча эң башкысы ошол өзүңдүн баягы Кудайдан берген мүнөзүңдү жоготпой, тескеринче мындай жасап эмес, жасалма токтоо болуп же жасалма шаңдуу болуп эмес, өзүңдөй болсоң ошол элдин дагы кабыл алуусу туура болот экен да. Демек сиздин жакындарыңыз сизди бул эл көргөн ачыктыктан дагы андан дагы ашыгыраак жаркылдак деп сүрөттөп бермек Антип да сүрөттөйт, бирок ошол эле учурда баягы жашоодо ар кандай кырдаал учурлар болот да. Биз эми эл астына көбүнчө күлгөн, шайыр образдарда чыгабыз, анткени элдер ошондой кылып кабыл алып калган. Бирок чыныгы жашоодо ар кандай учурлар болуп калат, капаланган учур болуп калат, маанай жок учур болуп калат. Андай учурларымды дагы ошол жакындарыма гана көрсөтөм. Өтө капалангандын тереңине түшкөн учуруму эч кимге көрсөтпөйм, аны өзүм менен өзүм жеңем. Сонун. Анан сиз Инстаграмды дагы аябай активдүү алып барасыз, Инстаграмда же болбосо элге жашооңуздун канча бөлүгүн же болбосо кайсы пайызын болжолдуу түрдө көрсөтөсүз? Пайыздык ченем менен ала турган болсок, жарымын деп койсом болот болуш керек. Жарымдан бир аз көбү деле болушу мүмкүн, 50-60%. Бирок башында аябай бир 70-80% көрсөтчүмүн башында. Анан азыр анчалык көп көрсөтпөй калдым. Азыр эмне себеп болду? тартып койгондон унутуп калам. Баягы насыщенный деп коет го, жашоо ошондой болуп кеткенде, баягы ушул жерде азыр жашаш керек деген жака ыктап бараткандаймын да. Эгерде ага бул жумуш, Инстаграм бул жумуш да. Мисалы адамдар жумушунда эс албайт го. Или эс алып атканда жумуш кылбайт го. Биз ошону эс алуу менен жумушту чогуу алып барып көнүп калганбыз да мурдан. Эл да ошону күтүп көнүп калган. Азыр мисалы ошол жакындарым менен, бир туугандарым менен же ошол эле баягы өзгөнүн позор менен шерине элештербиз го. Ошол учурдан байкап калам да, отурганда мен дароо ошол жерден тартып туруп, дароо чыгарчумун мурдачы. Бирок ушу тарткан учуруң кетет, чыгарып атканда могул жактагы эс алуучу жашооңон кесилип каласың да. Алар өздөрүнчө жашоо бул жакта кете берет, дасторкон. Анан ошол учурда же эшикке барып монтаждап чыгарышың керек, лентага чыгара турган болсоң, ошол учурлардан мындай ошол учур бүткөндөн кийин үйгө кайтканда анан кийин чыгарам. Же болбосо эртеси күнү чыгарам. Ушундай жакка өтүп алдым да. Демек, ошол жашоонун учурунан кайсыл бир деңгээлде рахат алып калайын деген таризде, алаксыбайын депчи. Рахатын толук түрдө сезейин деп. Сонун. Анан деген сиз ушул чыгармачылыкка аралашып азыр ушул шоу бизнес өкүлдөрү менен дагы көрүп жүрөбүз да, абдан сонун мамиледесиз, шерине элешсиз, концерттерге барасыздар, чогуу ойнойсуздар, күлөсүздөр. Анан сиздин тааныштарыңыз бар да, бул чөйрөдөн алыс болгон. Анан кийин алар тигил ырчынын жашоосу кандай экен, анан бул чын эле жашоодо мындай экен деп сурашат да, деги эле ушундай тааныштар бар болсо керек. Мен аркылуу башка ырчылар жөнүндө сураган учурларды айтып атасыз да. Андай учурлар албетте кездешет. Тааныгандар деле, айрым учурларда тааныбагандар деле сураган учурлар болуп калат. Таксиге чыксаң, таксиден сурап калгандар болот. Мына ырчы чын эле ажыраштыбы же жараштыбы же турмушка чыкты деген мындай жеке жашоосун баягы элге айтпаган тараптарын, эми силер бир чөйрөдөсүңөрго, билесиңер да деген сыяктуу болуп сурап калган учурлар болуп калат сөзсүз түрдө. Анан андай учурда эгер жеке жашоосу жөнүндө негизи биз баягы бир кемеде болгонубуз менен бири бирибиз менен бөлүшө бербейбиз. Андай учурлар аз кездешет да. Өтө жакын адамдар гана бири бири менен кездешпесе, биз көбүнчө чыгармачылык менен сүйлөшөбүз деп ушинтип жооп берем. Сурооңуз туура эле түшүндүмбү? Ооба. Ошол учурдан кантип кутуласыз дегенди да, мисалы сиздин аябай жакын сырдашыңыз болсо, ошол сиздин жакын жаныңыздагы адамдар көбүнчө кайсыл ырчы жөнүндө сурашат, же болбосо көбүнчө кайсыл суроону берип кызыгышат, анан ошондо кантип кутуласыз ошол абалдан? Жакын адамдарым жөнүндө сөз боло турган болсо, ишенесизби? Азыр менин айланамдагы жакындарым, эң жакын курбуларым, эң жакын сырдашкан адамдарым менен чыныгы жашоодо, реалдуулукта кездешкен учурларга убакыт өтө аз болгондуктан биз өзүбүз жөнүндө сүйлөшүп да жетишпей калабыз да. Ошондой учур, жакын курбулар менен саякатка чыгып калган учур болот. Ошол учурда дагы мындай
биздин азыр жашообузда ушунчалык баягы пландар, сфералары көбөйүп кетип, ар бир эмне токтолуп, ар бирин талкуулап, максаттар жөнүндө сүйлөшүп, мурункуга салыштырып, анализдерди кылып, ушинтип атып, башкалар жөнүндө сүйлөшкөнгө убакыт деле болбой калат, чынын айтсамчы. Өзүбүздүн темабыз бүтпөй калат. Анан үйгө кайтып келатканда же курбум менен жолугушуп сүйлөшкөндө 2 саат, 3 саат сүйлөшөт, анан үйгө кайтып атканда, мен могу жөнүндө кеңешейин деп элем беле, могу жөнүндө айтпай калган турбаймынбы деп өзүмөн анан кетип атканда дагы чалып, мен мону унутуп калган турбаймынбы деген учурлар дагы болуп калат да. Анын сыңарындай андай бир адам жөнүндө эгерде ошол жаңылык жаңы болсо, анда биздин ошол кандайдыр бир сферабызга таасир эте турган жаңылык болсо, анда талкуулашыбыз мүмкүн. Бирок жеке жашообуз жөнүндө көп сүйлөшө бербейт экенбиз азыркы жанын айланаган адамдар менен. Сонун. Анан атактуулук келди сизге. Азыр Кыргызстандын баардыгы эле сизди тааныйт. Анан ушул атактуулук Гүлназ Чыныбекке эмне берди? Анан эмнени тартып алды? Эмнени жоготтуңуз атактуулук келгенден кийин? Жоготтум десем копол угуп калат болуш керек. Бирок бул атактуулук эмес, атактуулуктан ырчылык деп айтсам болот. Бул ырчылык кесипти, бул өнөрдү аркалаганды кичинемен бери кыялданчумун. Ошол кыялымды таптым, кыялыма жеттим десем болот. Жана ушул кыялым аркылуу башка да кыялдарымды ишке ашырганга өбөлгө болуп берди. Албетте бул элдин астына чыгып, элдин адамы болуу, элден жакшы сөздөрдү, алкоолорду уккан ак батасы, мен батага да аябай маани берем. Сөзсүз түрдө элдин батасы тиет деп ойлойм. Анан көпчүлүк учурларда эл аралап жүрөбүз да, аябай жакшы, айрыкча улуу мундагы апаларыбыз, аталарыбыз атайын жаныма басып келип, жакшылыктардан көрүп калсак, жакшы сөздөр менен алкап кеткени бул менин эң чоң жетишкендигим деп айтсам болот. Ал эми башка баягы каражатка барып такала турган кыялдарымдын дагы ишке ашуусуна ушул кесибим, ырчылыкты аркалагандыгым, ушул атактуулук дагы жол ачып берди десем болот. Демек азырынча ооба, ал эми жоготтум эмес, эми ар бир кесиптин өзүнүн түйшүктөрү, анан жакшы жагы, рахаты болот дегендей, түйшүгү дагы өзүнө жараша бар экен. Ал сахна артында калып кала турган көрүнүш, эң басым жасап, мен өзүмдүн жеке байкоом боюнча көпчүлүк жашооңдун бир 1/3 бөлүгү жолдо өтүп калат экен да. Ал жака барасың, бул жака барасың, ал жака кээде болуп калат. Бир жумада 3 жолу ары бери учкан учурларым болуп калат да. Ошко барып келип, барып келип, барып келипчи. Ошондо 6 жолу учкан болуп калам да. Анан алыскы жолдорго чыкканда, алыска барып туруп, анан ошол бизде болот го, эми адамбыз да. Адамдык ресурсубуз бар, энергиябыз бар. Бирок ошол учуп барып эле ошол чарчасаң дагы, энергияң тола элек болсо дагы, толтура энергиядай болуп, элге чыгып, элдин астында ырдап, бийлеп, выступать этиш керек болуп калат да. Эч нерсе болбогондой. Ооба. Ошондой учурларда баягы энергиялык жактан кыйналып атканымды байкайм. Анан баягы выжатый лимон деп коет го, болушунча өзүмдү сыгып туруп, анан кийин иш чараны бүтүргөндөн кийин эс алабыз деп өзүм менен келишим түзөм дагы. Анан элдин астына чыгып, бирок элден дагы энергия аласың кайра эле. Энергия бересиң, аласың, кубаттанасың. Анан иш чара бүткөндөн кийин анан биротоло бир сутка эс алган учурлар болот. Андан башка элдин астындагы жоопкерчилик сөзсүз түрдө. Бир жаза басканга дагы мына укугуң жоктой сезилет да, анткени эми эл деген эл да баягы сени үлгү катары көргөндөр болуп калат, жаш муундардан үлгү катары туткандар болуп калат. Ошондуктан айрым учурларда ошону да эске алып, мындай түптүз жүрүшүң керек болот, үлгүлүү экениңди эстеп жүрүшүң керек болот. Мисалы, мынтип койсо деле болот да, антип койсо деле болот да деген нерселерди кылганга өзүңө уруксат бербей каласың да. Анткени жоопкерчилик чоң экенин байкайсың дегендей. Анан чын эле эл жүзүндө жүргөн адамдар бул коомдун күзгүсү дейт, чын эле өзүңүз айтып өткөндөй эле сиздерге карап түзөлөт, сиздерди карап кумир туткандар дагы канча. Анан сиздин оюңузча сиз коомго кандай үлгү алып келдиңиз? Менин оюм боюнча, апама жазып коеюнчу, чалып калды интервьюдамын деп. Үлгү алып келдим деген бул мага мындай өтө жоопкерчиликтүү суроо болду да. Эмне бере алдыңыз коомго?
оюм боюнча эми мага айтылган сөз, пикирлер, ар жактан уккан сөздөр боюнча жөнөкөйлүктүн символундай көрүшөт да. Анан жөнөкөй болуп деле жакшы ийгиликтерге жетсең болот деген сыяктуу үлгү туткандар да бар экен да элдин арасындачы. Анан башында бул суроолор мага мындай эмнеге жөнөкөйсүз же болбосо кантип жөнөкөй боюнча жүрөбүз деген суроолор да берилчү. Бул мага өбөнү учурачу да. Эми биз мындай алып караганда бул Кудайдын астында баардыгыбыз бирдей эле пендебиз да. Мунун баардыгын насип кылып аткан да Кудай. Эгер кааласа алып кое тургандай бир жаза бассаң алып кое турган эле оңой эле иш да. Мындай туруп эле сенин кандайдыр бир ийгилигиң же ооматың эмес, адамдын өмүрү деле бир секундда чечилип калган учурлар көп кездешет го реалдуу жашоодо, туурабы? Көрүп деле жүрөбүз жакындарыбыздын арасынан. Анын сыңарындай мунун баардыгын насип кылып аткан, берип аткан Кудай экенин эч качан унутпайм. Ошол дагы балким анан ошол мурда өткөргөн күндөрүмдү дагы болушунча эми пендебиз да, эми дайыма эле идеалдуу болуп жүрө албайбыз. Менин деле ойлорум бузулган учурлар болот. Мисалы бир жака барып бир жолу болгон, ошо ырдап 2-3 жыл болуп калгандан кийин бир ресторанга барсам, аябай суук экен да, ресторандын ичичи. Кыш, кыштын ичинде отопление жок окшойт да. Анан жанагы жерде эми мен жар айтам деп баргам. Элдердин баардыгы эле пальточон киришти да. Кирип отурушту. Анан кийин мен пальточон жар айта албайм да, чечишим керек. Анан чайникке чай алып келдирип, анан сыртынан салфетка жаап туруп, колуму ысытып ошол жерде отурдум. Анан ичимен аябай мындай нааразы болуп атам да. Ушунча ресторан салгандан кийин жылыткычын деле кылып коюшпайбы? Эми ушу кантип болсун? Мен го азыр жарым саатта ырдап эле кетип калам. Мына элдер ушуп атпайбы деп ойлонуп, анан кийин азыр эми элдер пальточондо отурушат, мен азыр пальтомду чечип ырдашым керек болот деп ушундай нааразычылык абалга түшүп баратканын байкап калган учурда сразу өзүмдү токтоттум дагы. Учурунда мен Казакстанда соода кылып жүргөн кездеримде ачык, анда мен ресторан ичи жабык жерде отурам. Ал жакта ачык, тосук эмес да, бир зданиянын ичи эмес, ачык жерде, сыртта мындай палаткаларды ийилип алып, крышабыз жабык, бирок баардык жактар ачык. Кар жааганда келет, жамгыр жааса келет. Ошол жерде соода кылып отурганда, мисалы кышында эртеден кечке отурчук да. Кабат курткаларды кийип алып, төөнүн жүнүнөн сапогторду кийип алып, носкилерди кийипчи. Анан ошол учурум дароо эсиме келди. Аябай колдорум кайра 2 кабат перчатка кийип, аябай üşүгөн учурлар болгон да. Анан дароо ошол күнүмдү эстедим дагы, өзүмө айттым, Гүлназ эмне болуп атасың? Өткөн күндөрүңдү унутуп калдыңбы? Азыр го жарым саатта кетесиң, ал жакта эртеден кечке отурчу эмес белең? Өзүңө кел деп баягы эски чокой деп коем. Эски чокоюм чыкты дагы. Даңк деди. Анан болду ооба деп. Анын сыңарында ушундай ус кеттим дегенде, же болбосо иши кылып кандайдыр бир аз жагымсыз жагдай жаралып калган учурларда ошол мурунку ушул күндөрдү кыялданып жүргөн кездеги Гүлназды эстейм дагы, өзүм кайра тарбияга салып коем. Сонун экен. Анан өткөн күнгө уже саресип салып калдык Анан сиздин жашооңузда сизди азыркы абалга алып келген мындай бурулуш болгонбу? Мисалы ушул күндү эстеп, ушул күн болгон үчүн мен ушул жерде турам деген сыяктуу бир бурулуш окуя болгонбу жашооңузда? Андай күндөр көп болгон. Бир эле күн токтоло кетсеңиз болот. Бир эле күн деп, бир күн себепкер болду деп или бир адам себепкер болду деп айта албаймын. Аябай көп адамдар себепкер болгон, көп учурлар, көп күндөр. Алардын ар бирине токтолсок кандай болуп калат экен? Эң маанилүүсүн айтып көрүңүзчү, азыр оюңузга кайсыл келип атат? Мисалы, эми бул ырчылык кыялыма таштап аткан кадамдарым жөнүндө кеп болуп атса керек. Мен эң биринчи эле көбүнчө мен оюма келгени азыр Кудайга шүгүр, баягы максат кылган күндөрүмдө жашап атам деп мындай шүгүрчүлүк келтирип, ойлонуп токтоп калган учурларым болот да. Анан ошондо ойлосом, ар бир адам жашоосунда кыйынчылык болот. Азыр ушундай мода болуп кетти го мынтип. Микрофон коюп алып, мен башыман кыйын күндөр өткөн дегичи. Анын сыңарында ошондой көрүнүп калбайлы, бирок ар бир көрүп аткан азыр көрөрмандардын деле жашоосунда андай кыйынчылыктар болот. Анан менин деле жашоомдо ошондой күндөр болгон. Анан азыр ойлоп көрсөм, ошол жылдары, мисалы 10 жыл, 15 жыл мурунку жылдар болгон да,
мындай эмне үчүн мен жакшы адаммын го, эмнеге мага мындай жашоо берип атасың, эмнеге мени кыйнап атасың Кудай деп мен Кудайга мындай нааразычылык айтпай, тескерисинче мен ага болгон ишенимимди арта берипмин да. Азыр эстесемчи ошол 10 жыл мурунку өзүмдүн башыман сылагым келет да. Себеби ошол нерселер дагы азыркы күнгө жетелеп келүүчү жол болгон экен дейм. Мындай кылып кайрылчу элем да ичимен ойлонгондо. Аябай кыйналып турган учурда дагы эй Кудай, сен мени азыр ушундай сыноо берип атасың. Демек ушул сыноодон мен адамдай болуп сен айткан эрежелер менен татыктуу өтүп кетсем, анда сен мага жакшы нерсе берет экениңе ишенем. Сен мени ошол учурларга даярдап атасың, азыр ошол жерге жетелеп кетип атасың деп мен ушундай ишенимди такыр жоготкон эмес экенмин. Эми кыйналып, ыйлап ушундай учурлар болгон, бирок анда дагы эмнеге мени мынтип атасың деп эмес да, мындай ызаланып, кыйналып кеткендигиме чыдабай, алсыздыгыман ыйлашым мүмкүн. Бирок баягы нааразычылык айтып андай учурум болгон эмес экен да. Ошондон улам анан ушул баягы ишенимимди баягы эми Кудай дагы баардыгыбызга карап турат да, мындай ушул ал баардыгыбызды жакшы көрөт, сураганыңды берет дейт го. Анан ушинтип карап, ушуну ишенимин актайын эми деп берди окшойт деп ойлойм да азырчы. Андан сырткары албетте олуттуу учурларда бурулушка себепкер болгон адамдар болгон, өзүмдүн аракетим деп дагы айтам, мындай тааныбаган элге барып, Казакстандан башталган да. Алар менен телефон аркылуу эле таанышып, мен силерге барайын дедим эле, сиздин өзүңүздү алайын дедим эле деп өмүрүмдө барбаган шаарга өзүм жалгыз эле барып, азыр корком, мисалы чоң болсом делечи, жалгыз баргандан чочулайм. Ал кезде өрт кезиме экен да, мындай отко сууга чөкпөгөн деп коет го. Ошентип аранжировкасын жаздырган шаарды деле мен билбейм, ал адамды деле тааныбайм. Биринчи жолу Казакстанда Шымкентке баргам да. Ошол кездеримди эстеп, Алматыга барып, өрдү сатып алганга, ошол кыздарга жолукканга, авторго жолукканга барып, ушундай аябай мындай эрктүү, тайманбаган кезим болгон экен. Анан мүмкүнчүлүктү негизи баардык эле адамдарга Кудай мүмкүнчүлүктү же белгилерди максатыбызга жетиш үчүн берет экен да. Болгону ошону айрым учурда биз же байкабай калат экенбиз, же ишенбей калат экенбиз. Мисалы, эми ушуну эле кылып эле койсом, анан кантип эле ушундай болуп кетмек эле, анда элдин баары эле ушинтмек да деп ал учурду кой берип алат экенбиз да. Анан Кудай берген эшикти ачып, мүмкүнчүлүктөрдү, ал мисалы эми өзү келип айтпайт да, мындай мына эшикке кир же могу адамга жолук дебейт да, адамдар аркылуу сүйлөйт. Мен ушинтип ойлойм да. Адамдар аркылуу белгилерди берет, мүмкүнчүлүктөрдү берет депчи. Анан ошондой учурларды болгону байкап, аракетибизди эле кылып көрө берсек, анан Кудайдын айтканындай болот экен ал жагычы. Аракет кылсак, эгер ал сенин маңдайыңа жазылган нерсе болсо, ошол аракеттен улам ар жакка карай кадамың карыштап кетиши мүмкүн экен да. А эгер байкап туруп, бирок аракет кылбай койсоң, анда Кудай деле буга керек эмес экен деп ойлоп калышы мүмкүн экен да. Ушул сөзүңүздөн бир окуя эсиме түшүп кетти да. Бир притча деп коет го орусча, ошондой бир окуя экен да. Бир Кудайга аябай ишенген адам болот экен. Анан Кудайдан күндө суранат экен да. Кудай мага муну бер, Кудай мага муну бер деп, анан 5 маал намазын окуйт. Кудайдын кандай бизге парз кылып берсе, ошонун бүт баардыгын аткарат экен да. Анан бирок такыр эле бул жашоодо эч кандай ийгиликке жетпей, анан аркы дүйнөгө барып, анан Кудайга аябай нааразы болот экен. Кудай, мен деген сен бүт баардык айтканыңды кылбадымбы? Эмне үчүн мага менин каалаганымды бербей койдуң дейсиң? Анан айткан экен да, сен ошого бир себеп кылдыңбы депчи, жок дегенде бир лотерея сатып алсам, ошол лотереяны мен сага мүмкүн уттуруп коймокмун депчи. Мына ушул сиздин сөзүңүз дагы ошого мындай далил болуп атат да, аракет. Азыр мен билип атам, сиз азыр кайда чыгармасы жөнүндө айтып атпайсыз, Эрке Эсмахан аткарчысында. Ошо алгачкы кадамдарым, бурулуш болгон учурум жөнүндө. Ооба, сиздин чыгармачылыгыңызды ачып кеткени, сиздин жолуңузду бир баштап берген эң алгачкы чыгармалардын бири. Эң эле негизги, эң биринчи ырдап чыгарып негизи эле ошол алгачкы кадамым ошол. Ооба. Кадамым ошол. Сонун. Буга дагы кийинчерээк токтолуп өтөлү. Анан жана башыңыздан өткөн күндөрдү сүйлөшүп калдык. Анан айтып калдыңыз, 10 жыл мурунку Гүлназды мынтип сыйламакмын баштан депчи. Анан азыр мындай суроо бергим келип атат да. Азыркы сахнада жаркырап
турган Гүлназ Чыныбек кызы болуш үчүн 10 жыл мурунку Гүлназ Чыныбек кызы эмне кылыш керек эле, ага кандай кеңеш бермексиз? Мүмкүн азыркы сиздин берген кеңешиңиз өзүңүздүн 10 жыл мурунку Гүлназга берген кеңешиңиз бизди көрүп отурган, ырчы болгусу келип отурган жаштарга Ооба. стимул болот, Ооба, азыркы көзүм менен сары эсеп сала турган болсом, ал кездеги Гүлназ туура эле кылган экен. Болгону мен мындай дем күч бермекмин. Коркпо, туура эле жолдосуң, аракетиңди кыла бер. Баардык нерсени сен өзүң колуң менен чече албайсың. Ал эгер сенин маңдайыңа жазылган нерсе болсо, сен өзүңдүн кадамыңды таштасаң, калганын ошо Кудайга коюп койсоң, керектүү адамдарга жолуктуруп, керектүү эшиктерди ачып берет. Болгону сен коркпой аракетиңди кыла бер деген мындай дем берүүчү кеңештерди гана бермекмин. Азыркы учурда дагы ушундай экиленип каласың айрым учурларда, моундай кылсамбы же бул жака кетсемби деген сөзсүз түрдө ушул дагы бир менин өзүмдүн жеке колдонгон лайфхак деп коет го тили менен. Ошондой менде да учурлар болуп калат, мындай эмне кылсам деп же 50-ге 50 болуп каласың да, же бул жака кете албай, же бул жака кете албагасын. Ошондо Кудайдан сурайм да, мага белги берчи, эгер мага ушул нерсени туура деп, мен ушул нерсе аркылуу мага пайда же болбосо мага зыян келбей турган же элге зыян келбей турган болсо, анда мен кадам таштайын, сен мага белги берчи деп сурайм да. Же кылбайм деп, анан кадимкидей ошол белгини сезем да, келет ошол белги берилет. Анан демек ушуну кылышым керек экен же кылбашым керек экен деп, анан ошентип сураса ал эми баарына эле иштейт болуш керек деп ойлойм, жеке оюм боюнча. Эми мен билбейм, бирок ошондой ойлойм. Анан албетте бул бир эле нерсеге байланыштуу деп ойлобойм. Бул эң биринчи дагы мындан сырткары дагы кошумчалай турган нерсе, кандай иш баштабайын, мен атам менен апамдын ыраазычылыгын алып батасын алам. Бул жеке жашоомо байланыштуу болобу, чыгармачылыгыма болобу, бир кандайдыр бир финансылык каражат табуу максатында иш баштап атамбы, ушундай кылайын деп атам деп. Эми алар мугалимдер, атам менен апам экөө теңчи. Мисалы, ал жумуш жөнүндө билбеши мүмкүн, бирок ошентсе дагы ата эне катары бир сыйра алдынан өтүп деп коебузго, анан батасын берген иштерим жакшы жака жүрүшө берет да. Бул дагы баягы бул Кудайдын да эрежесинде жазылган экен, ата энеңе ыраазы кылгыла деген. Андан сырткары негизи коомго болгон, жашоо болгон мамилең дагы маанилүү деп ойлойм. Адамдарга болгон мамилең, мен өзүм менен кийинки өсүп келаткан мында сиңдилерим бар, ошолорго да айта берем да. Эми өзүмдүн жашоомон жогулткан тажрыйбамдычы, адамдарды таанысаң деле, тааныбасаң деле, сага пайдасы тийсе деле, тийбесе деле, эң башкысы сенден кетпесин, сенден бир гана жакшылык өтсүн. Сага аябай жамандык кылып атканын көрүп атсаң дагы, сенин колуңан жамандык менен жооп кылган колуңан келип атса дагы, анын ордуна кое турган сен эмессиң, аны Кудай ар кимдин өз ордуна коюп коет. Сенден жакшылык өтсө өтсүн, бирок жооп кылбагыла деп ушинтип үйрөтөм да. Мисалы, жашооңдо бир эле жолу көрө турган адамдар бар да, мисалы, бир таксиге чыксаң, аны кайра көрбөшүң мүмкүн да, өмүрүңдө кайра көрөсүң, көрбөйсүң, билбейсиң. Же бир магазинге кирсең, кокустан бир өмүрүңдө барбаган айылга барып, ал жердеги дүкөнчү эжени мисалы кайра өмүрүңдө көрбөшүң мүмкүн да. Ушундай или сага баягы доставщик деп коебуз, бирнерсе алып келген. Иши кылып, же жолдо бир жүргүнчү менен мындай кездешип калышың мүмкүн. Иши кылып, ал адамды кайра көрөсүң, көрбөйсүң, ал адамдын сага жакшылыгы тийеби, тийбейби, аны эске албаган түрдө ошондой деңгээлде сенден жакшылыгың өтсө өтө берсин, бирок жамандык кылбагыла деп. Ушул нерсе дагы иштейт да. Мен ошого дагы ишенем да, мындай. Ал адамдан кайтпай калса дагы, эч ким жок жерде деле, жаратылышка деле жакшылык кыла беришиң керек да. Анын баардыгын Кудай көрүп турат. Мисалы, эми эч ким көрбөй эле турат деп таштандылар турса, аны тебелеп же кошумча кылып, мен ушул аябай кейиткени, узак жолдо көп жүрөбүз да, ушунчалык сонун кооз өлкөбүз бар да, жаратылышыбыз бар. Анын баркын чет жакка чыккандан билет экенсиң да. Чөлдөрдү аралап жүргөн кезде өзүң кайсы жакка барбай, бизде чөл жок, бизде баардыгы жапжашыл болуп туратпы. Бирок ошонун арасында баягы таштандыларды көргөндө, алар эми ойлойт да, эми эч ким көрбөй эле турат, эч нерсе эмес деп таштап коет. Же жолдун боюнда аябай көп болуп калат да, ичип туруп айнектен ыргыткан, терезесинен ыргыткан учурларда. Ошолордун баардыгында жөн эмес да, бирокчу аны эч ким көрбөй калып атканы менен анын баардыгын Кудай көрүп турат. Ошол тамчыдай болсо дагы жаратылышка, коомго, адамдарга кылган мамилебизге сөзсүз түрдө жооп алабыз деп ойлойм да. Туура. Ошол дагы биздин жашообузга түзөн-түз таасир тийет деп ойлойм. Сонун. Анан башкача интервью болуп кетти.
Жогоруда ата энеңиз жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Анан мен дагы сиздин катталуучуңузмун. Инстаграм аккаунтуңузду карап турам. Анан мен дагы мынтип ойлочумун да, мындай ата эне менен баланын ортосундагы мамиле мындай ысык эле болсо керек, жашоодо мындан өткөн бир сүйүү жок болсо керек депчи. Анан кийин бара чоңойгондо жанагындай социалдык тармактардан же болбосо өзүңдүн жакын адамдарыңан угасың да, ата энесине болгон таарынычтары көп болгон адамдар көп, өзүнүн ата энесин көргүсү келбеген адамдар көп, же болбосо эмне болсо ошо болсун деп баары бир караган адамдар аябай көп экен да. Анан сиздин блогуңузда ата энеңиз менен болгон мамилеңиз, аларга болгон урмат сыйыңызды мен кандай көрөм? Мен ата эне менен баланын ортосундагы идеалдуу бир мамиленин үлгүсү катары көрөм да. Ыйлагым келип кетип атат го. Анан апакеңизге дагы бир аз мурун дагы айтып калдыңыз да, мындай бир белектерди, мисалы бир нерсени жакшы көрүп калса, апама жөнөтөт, анан мен ошону сөзсүз алып берем депчи. Анан мен андай деңгээлге азыр жете элекмин, бирок Кудайым буйруса жетем деген аябай терең ишенимим бар. Анан биз баарыбыз кыялданат эмеспизби? Ата энеме мындай кылабын, ата энеме бул жерге саякатка алып барсам, Меккеге алып барсам депчи. Анан сизде да ошондой ойлор, кыялдар бар да. Анан канча пайызын аткардыңыз, дагы кандай аткара элек ата энеңизде кылсам деген ойлоруңуз дагы деле ичиңизде жатат. Анын пайыз менен эч качан ойлонуп көрбөпмүн, билбейм. Бирок акырындап бир четинен аткарылып келатат десем болот. Кичине нерселер же көп эле аткарылып калдыбы? Бир аз эле, 20-30% деп коелучу. Антип ойлонбогон экем. Кудай буйруса ошол ниеттеримдин, максаттарымдын көпчүлүгү ушул ата энеме мындай кылсам экен, ушинтип жетишсем экен, мисалы машина алам деген ниет ар бир адамда болот да. Бирок ошону мен элестетип атканда, мен атам менен апамды салып алып, бир туугандарымдын кыдыртып жүргөнүндү элестетип кыялданчумун да. Мындай өзүм кетип атып деп эмес. Эми андай учурда болот албетте, дайыма эле чогуу жүрө бербейсиң да, бирок ошентип кыялданчумун. Ал кыялдарыбыз Кудай буйруса ишке ашып келаткан, ишке ашып аткан учуру дагы көп нерсе кылгым келет, мындай. Себеби атам менен апам менин мугалимдер. Экөө тең баягы мамлекет деп ушу мамлекеттин кызматкерлери болду да өмүр бою. Айлыкка, бир кичинекей айлыкка биз ушу алтообузду багып, алтообузду жетиштирип, аябай таң калам да азырчы. Кантип азыр өздөрүнөн сурайм, кантип жеткизет элеңиздер, кантип багат элеңиздер депчи. Азыр жашоо кымбаттап кетти, бирок баары бир берекеси башка болгон экен да ал учурдунчу. Анан ошол кездеги биз үчүн кылган аракеттерин, эми ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн эң мыкты нерселерди кийгизгиси келет, алып бергиси келет. Ата энем дагы меники мүмкүнчүлүгү жетишинче бизди ушундай жакшы мээримге, камкордукка толтуруп өстүргөнгө аракет кылышыптыр. Анан азыр чоңойгондон кийин башкача түшүнөт экенсиң. Кичинекейиңде баягы курсагың ток болсо эле бактылуу болуп жүрө бересиң да, анан азыр чоңойгон учур менен элестетип ушунчалык ыраазы болом. Анан ошентип бизди багабыз деп, ошол мамлекеттин кызматкери болобуз деп өздөрү үчүн көп деле жашабаганын аңдайм да азырчы. Ал учурда мисалы эми достору менен кезигиши андай учур болот эле, бирок саякат деген нерселер болгон эмес. Ата энемдин мендей курагында андай болгон эмес. Мисалы өздөрү үчүн деп бир кандайдыр бир азыр биз өзүбүз үчүн кылып аткан нерселерге мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Анткени ошол жумуштан эртеден кечке бошобой, анан бизди багабыз деп финансылык жактан мүмкүнчүлүктөр болбой, өздөрү каалагандай кийине албай калган болушу мүмкүн. Анан ошол мээнеттерин биз аркылуу азыр актасак экен деп, ушундай мен эле эмес, биз баардык бир туугандар ушундайбыз. Менде эми мүмкүнчүлүк пайда боло баштады. Бир туугандарымда менден улуу эже агаларым баардыгы мурда Россияда иштеп жүргөн кезде ошолор баштаган бул нерсени, мисалы эстафетаны. Аябай алар келгенде
ушул ата менен апама мындай жакшы натуралдуу кымбат баалуу кийим кече белек бечкек алып келсе ушунчалык кызыктанып аябай кубанычумун да. Мындай Кудай буюрса менде дагы ушундай мүмкүнчүлүк азыр жогоруда айтып атпайсызбы, менде азырынча андай мүмкүнчүлүк жок Ооба. депчи. Мен деле сиздей курагымда мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Баардыгы ниет болсо эле баары ишке аша берет экен Кудай буюрса. Ошо эжелеримдин, агаларымдын ушундай алып келген белек бешкектерин көрүп, апамдардын эмоцияларын көрүп аябай мен дагы кыялданчумун. Кудай буюрса менде дагы ушундай мүмкүнчүлүк пайда болсо мен дагы апамдарды кубандырам депчи. Анын сыңарында ошо ниет болсо эле Кудай буюрса дагы көп нерсе кылганды насип кылган болсун. Өзүмдүн көз карашым боюнча сиздин чыгармачылыгыңызда 3 толкун болду окшойт да. Биринчи толкун кайда? Сиздин эң биринчи чыгармаңыз. Экинчи толкун жолуксак кандай жакшы. Бул дагы аябай укмуш хит болуп, жакын арада эле ар бир тойдо ордалып калды. Анан азыр үчүнчү толкун албетте руандалык Африкага чейин жеткен Аттиң ай чыгармасы болду. Ооба. Мына ушул Аттиң ай чыгармасына азыр токтолгум келип атат. Өзүңүздүн интервьюңузда дагы айтып калган экенсиз. Буюрса ушул чыгармага мен Руандага барып, мына ушул ырды чыгарып аткан балдар менен клип тартсам дегенде, Ооба. качан, кайсыл убакта тартайын деп атасыз? Анан клипти болжолдоп койдуңузбу? Кандай тартасыз? Эмне кылып тартасыз? Ошол боюнча белишип атсаңыз болот. Бул качан экендиги азырынча так чечиле элек. Азыр дүйнөдө болуп аткан кырдаалдарга байланыштуу бир аз тынчысын деген күтүү режиминде, бирок ошол эле учурда даярданып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандай жол менен барсак болот, кандай чыгымдар кетет деп изилдеп аткан учурубуз. Демөөрчүлөр чыгып атат. Кудай буйруса аябай жакшы, чоң, грандиозный деп коет го, ушундай чоң пландарды түзүп атабыз. Ал клип менен эле токтолбойбуз деген пландарды түзүп атабыз, Кудай буйруса. Кандай клип? Клипти ушул азыркыдай эле мен негизи ага чейин челлендж жарыяладым беле, ушул Кыргызстан 7 дубандан тат өтүшпайбы ошол. Негизи башында ушундай болчу максатым, ошол челленджге катышкан, бийлеп аткандарды кошуп, ошол областтарга барып тартып келсем, би форматында эле, көңүл ачуу форматында эле, ушундай буга сценарийдин деле кереги жок да, баягы сценкаларда ойноп, анан капоолунан кайра кайгырып, андай керек эмес деп ойлойм. Бул мындай өр эле өзүнө өзү айтып турат да, мына жыргай бериш керек да, жыргай турган эле, ошондой. Ал жака барсак деле ошол балдар менен чогуу ырдап, чогуу бийлеп, ошол эле форматта деп ойлоп элестетип атам азырынча. Бирок сценарийди бышыктап бүтө элекпиз. Азыр ушул идеяларды ортого салып, командабыз менен ойлонуп, пландаштырып аткан учурубуз буюрса. Анан ошол эми руандалык балдарды карап отурсакчы, алардын харизмасы укмуш экен, алардын кыймылдары өздөрүнө кандай жарашат. Анан ошолордун арасынан да бир өзүңүзгө мындай любимчик деп коет го, орусча айтканда, бир сүймөнчүлүктүү бирөөнү таап алдыңызбы? Алар мени апа деп алышпадыбы? Ооба. Ошону кат жазып жүрүптүр. Бүгүндөн баштап сиз бизге апасыз деп мындай. Эми бул ар кимге ар кандай угулушу мүмкүн, эми каяктагы нерсе деши мүмкүн кээ бирөөлөр. Бирок менин жүрөгүм ушундай элжиреп кетти. Анткени ага чейин мен балдар жөнүндө негиздөөчүсү бар экен, Шема деген. Morex Kids деген группа экен да. Ошол Шема менен сүйлөшүп, маалымат алганда ал айтты, бул жөн эле кадимки катардагы мектеп эмес. Дейт, бул аз камсыз болгон, же болбосо жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн чыккан балдарды чогултуп, бийге таланттуу балдарды чогултуп, анан эми Африкада көбүнчө айрым учурда интернет булактардан көрүп калабыз го, билим берүү, мисалы айрым жерлерде такыр эле мындай жашоо деле татаал, анан айрым жерлерде билим берүүгө дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр жок деп. Ал жакта ошол бийге, анан ошо билим берүүгө багытталган. Бул ушундай менин түшүнгөнүм боюнча колдоочуларды таап, бул негиздөөчүсү ошол балдарга билим берүүгө да жардам берет окшойт да. Анан айрым учурдагы балдардын мага тарыхтарын ар бир баланын өмүр баянын кыскача жибериптир да. Анан ар кандай өмүр баян бар экен да. Бирөөнү англисче жибериптир, эми мындай менин түшүнгөнүм боюнча бирөөнү мындай жолдон таап алып эле өздөрүнүн эмесине коштук деген да учурлар бул. Ушундай учурду дагы байкагандай болдум. Анын сыңарында мына жүрөк элжирей турган арулук турат алардын мындай ошондой болсо дагы
кандай шартта жашап атышса дагы ошого ыраазы болуп, ушу жашоонун 100% сүйүп, ошодон максималдуу рахат алып аткандары алардын бийинен, алардын эмоциясынан, жесттеринен, көздөрүнөн байкалып турат да. Ошол нерсе бул билинбеген менен биз өтө чоң үлгү алчу нерсе да. Мен жеке өзүмө да үлгү алдым. Айрым учурда мындай болсо болмок, андай болсо тигини кылсам болмок, муну кылсам болмок деп өзүбүзгө өзүбүз критикалап, же болбосо жашоого бир нараазычылык ойлорубуз пайда болгондо, ошондой учурларды көрүп, биз өзүбүздү түздөп, шүгүр келтирип, жолго салышыбыз керек. Бул да болсо мындай жөн эле бир шоу бизнестин бир бөлүгү же бир баягы толкун, хайп деп коебуз го, андай катары эмес, бул жөндөн жөн болуп калган жок деп мен олуттуу кабыл алып аткан учурумда бул менен мага эле эмес, жалпы кыргыз элине дагы маанай тартуулоо менен биргеликте эле бир кандайдыр бир башка нерсебизде ойготкусу келип же башка жактан таасир эткиси келип, мунун баарын Кудай жөндөн жөн кылбайт деп ойлойм да, негизи элечи. Анан ошончо ырлар, ошончо нерсенин арасынан менин ырыма тартканына буга өзүнчө бир кубанып, сүйүнүп турган, толкунданып турган учурум чынында эле бир өтө чоң болуп көрбөгөндөй толкун жаратты. Күндө телефон чалуулар, ар кандай сунуштар болуп аткан учуру да азыр. Жакшы сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул аркылуу, бул окуя аркылуу башкача адамдар менен таанышып атам Кыргызстандагы. Мындай азыр эми баардык нерсени ачыктабай турайын. Кечээ эле дагы бир таанышуу болду. Ушунчалык Кыргызстанда ушундай айымдар бар экен деп таң калган дагы учурларым болуп атат да. Демек бул окуя жаңы жолдорду да ачып атат сизге. Ооба, жаңы жолдорду, жаңы пикирлерди жаратып атат, жаңы ойлорго салып атат десем дагы болот да. Анан дагы бир четинен азырынча байланышка чыга элекмин, бирок муну биз мамлекеттик эки өлкөнүн ортосундагы көпүрө, достук көпүрөсү деп дагы кабыл алып, олуттуу, салмактуу көз караш менен мамлекеттик деңгээлде киришип, Маданият министрлигине барып, ушундай жакшы бир долбоорлорду пландап атабыз. Эгер алар дагы колдоп беришсе, ал долбоорлор ишке ашса, аларды мен биринчи барып, алар клип тартып келгенден кийин, балким алар да биздин өлкөбүзгө аябай келгилери келип атышат да. Биздин жаратылышка ыктанып атат. Ошону менен бирге туризмди өнүктүрүү максатында дагы эки элдин маданиятын, негизи эми биз көбүнчө ал жактагыларды, ушул Африка болобу, Америка, ушул жактагылардын ырларын угуп, ошолордун бийлерине бийип элеп ошентип туурап жүргөнбүз да эми буга чейинчи. Азыр эми тескеринче болуп атпайбы? Кыргызстанды эле билип эмес, биздин ырыбызды ырдап атат, биздин бийлерге бийлеп атышат. Бул биз үчүн маданий жааттан да жакшы эле чоң жетишкендик деп дагы ойлойм да. Ушул эки элдин ортосундагы көпүрөнү түктөп калганга аракеттерди кылабыз. Анда сизден ушул ырды сураналы? Аттиңай чыгармасын. Албетте, бул ырдын аурасы дагы баягы жашоону суктанып жашайлычы, жашаш керек дегендей. Сизге жарашыктуу, Ооба, мен өзүмдүн жашоого болгон позициямды дагы чагылдырат да. Алтындай жаштык өмүрдө армансыз өтсө кемине, көңүлдө кайгы болбостур, кошулсаң сүйгөн теңиңе. Күмүштөй жаштык өмүрдө күйүтсүз өтсө кемине, жаркырап жанар жылдызың, жанашсаң сүйгөн теңиңе. Аттиңай, армансыз жаштык-ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттык-ай. Аттиңай, армансыз жаштык-ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттык-ай. Айлалайлалайлала. Ушул жерден сонун. Биз эле ушул эки элдин ортосуна көпүрө болуп ушул ырыңыз дагы чыкканына биз да аябай кубанычтабыз. Азыр 3-чү толкун жүрүп аябай бошой эле ар жака интервьюга барып аткан учуруңуз. Анан азыр эми мындай кичине фантазияларды күйгүзөлү. Менин кийинки суроом мындай: эгерде үнүңүз түс болсо,
кандай түс болмок сиздин оюңузча? Менин оюмча баягы лавандовый деп коет го. Эмнегедир биринчи ошол оюма келди. Мындай суроо биринчи жолу берилип атат. Сиреневый, фиолетовыйдын жумшагы бар го, лавандовый цвет деп коет го. Ошондой болмок окшойт да мындай. Эмне үчүн ошондой түстү ойлоп атасыз? Ал мындай өтө ачык дагы түскө кирбейт, өтө жабыкка дагы кирбейт. Ошол эле кезде бир кандайдыр бир маанай тартуулайт да. Өзүнүн вайбы бар деп коебуз го азыркы тил менен айткандачы. Ошон үчүн менин үнүм деле баягы оперный же болбосо күчтүү, баягы диапазондуу андай үнгө дагы кирбейт, же болбосо өтө коңур үнгө дагы кирбейт. Биз баягы высокий, низкий деп бөлөбүз да эме музыкада. Мындай меники ортодо да. Өтө кыйкырып дагы ырдабайм, өтө низкий менен дагы ырдабайм. Ошон үчүн бирок ошол эле учурда бир маанай берип турат деп ойлойм да, өзүнүн краскасы бар деп ушинтип Анан ойлойм өзүм. Айылдар кандай билет билбейм. ооба. Анан фантазия деп калдык э. Элестетиңиз, азыр сахнада турасыз. Анан ушул азыр сахнада турган учуруңуз сиздин эң акыркы сахнадагы учуруңуз деп айтса, чыгармачыл өкүлдөрүнөн сиз кимге кайрылып, эмне деп сөз айтмаксыз? Акыркы деп эмнеге айтса? Жөн эле фантазия. Кайсыл чыгармачыл инсанга кайрылмаксыз? Эми мен эме деп элестеткенбиз да, жыйынтыктап атсам эгер чыгармачылыгымды жыйынтыктап акыркы учурум, Ооба, сахнадагы эң акыркы күнүңүз. сахнадагы акыркы күнүм болсо, мен эң баш ыраазычылыктарымды айтмакмын. Ушул мени ушул жолго түшүшүмө, ушул ийгиликтерге жетишиме салым кошкон инсандарга ыраазычылык айтмакмын. Алар көп да, көп чыгармачылык именно ырчылардын арасынан дей турган болсоңуз, эң башында мен түшүнбөгөн суроолорума жоопту сахналаш досум, бир тууганым Данияр Эрматовдон көп сурачумун. Азыркыга чейин деле сурайм. Ал түн күн болобу кеңештерин аябайт, ар дайым жакшы жолго салып турганга аракет кылып турат. Андан кийин концерттен кийин десем болот, концертке чейин эже сиңди катары жакшы мамиледе болчук. Эме болчубуз Кенже Дүйшөева эжекем менен, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Концертимди уюштурганга аябай чоң жардам берип, андан кийин аябай жакын мамилеге өттүк. Азыр учурда болсо кандай жеке жашоомдо болобу, жеке пландарым болобу, же мындай чыгармачылыкта пландарым дагы кеңешип айтып, кээде жөн эле сүйлөшүп отуруп, ага дагы ыраазычылык айтмакмын. Деги эле ушул айланамда курчап жүргөн баардык эле жакын чыгармачыл топтордогу инсандарга ыраазычылык айтмакмын. Амайн Ибраев деген агам бар. Ал эң алгачкы кудуктун башында туруп, баягы арыктын башын тазалайт го. Ошондой сыяктуу ролду аткарган десем болот. Анткени эң биринчи мага ырчы болсоң болот экен деген ишенимди сунушту ушул агам тойдон көрүшүп калып, ошол сунуш берген. Ага ыраазычылык. Деги эле жалпы коштоп, жакшы сөздөрүн айтып жүргөн, аранжировкаларды жазып жүргөн деги андай адамдар көп. Ооба. Эрнестинин клиптерин тартып берип жүрөт. Алгачкы клиптерим азыркыга чейин. Андай инсандар көп негизи. Анан азыр кичине жеке жашооңузга өткүм келип атат. Сиз өзүңүз айткандай максаттарыңызга жеттиңиз. Үй алам деп кыялдандыңыз, үй алдыңыз, унаалуу болдуңуз. Анан азыр ушул эстрададагы көрүнүктүү ырчылардын бирисиз. Анан эми жеттим деп ойлоп атасыз да эми. Жеке жашоодо сизден жаңылык күтсөк болобу? Турмушка чыгуу ойлору барбы сизде азыр? Ниет бар, албетте бар. Баягы жалгыз жүргөн бул жаратканга гана жарашат деген сөзгө мен 100% кошулам. Эгерде жалгыз эле жашап өткөнгө мүмкүн болсо, анда Кудай ар бирибизди жалгыздан эле жашай тургандай кылып жаратмак да. Экиден кылып жашагыла деди. Демек ал Кудайдын өкүмү. Менин да ниеттеримде Кудай буйруса бар. Эми мен мындай жеке жашоомду өтө 100% элге башынан баштап эле ачыктаган эмесмин. Себеби мен эл менен чыгармачылык бириктирип, чыгармачылык тааныштырган үчүн көбүнчө ошол жака ыктайм да. Бирок олуттуу учур болуп калса сөзсүз түрдө кабарлаймын деп ойлойм. Эмне үчүн экенине дагы себептерим бар. Өзүмдө жеке жашоомдо себептер бар, эмне үчүн мындай шашылбай эле жүргөнүмдүн. Анан бирок ошентсе дагы албетте сөзсүз түрдө ниетим бар. Ниет ишке ашып калат деген дагы үмүттөмүн. Себеби баягы күн өткөн сайын жашарбайсың, тескеринче
жашың жогорулап кете берет дегендей. ооба Көп катталуучуларым дагы апаларыбыз айрыкча аябай ак батасын берип алкап жазып калышат. Алыс эмес кылган болсун, жараткан ал күндө да насип этсин. Негизи бул аял киши айрыкча биздин миссиябыз эми илгертен бери үйдүн куту, баягы урукту улантуучу катары миссиябыз бар да өзүбүздүнчү. ооба Ал миссияны дагы бекеринен берген эмес деп ойлоймун. Анан ошол миссияны аркалап аткан көп катталуучуларым бар. Аларга мындай жашоосу күндү окшош эле өтүп аткандай сезилет да. Күндү эле жанагы мектепке жибермей, садикке жибермей, анан үй оңтосуп албай, тамак кылмай деп эле мындай окшоштой эле өтүп аткан, бирок эң утуш да ошолор деп ойлойм. Биз кандай гана чоң ийгиликти, масштабдуу ийгиликтерди багындырбай эле, бирок негизги аял кишинин негизги миссиясы ал үй бүлөнү катырып аткандар, алар жашоодогу эң биринчи жеңүүчүлөр ошолор. Мен мындай азыр көрүп аткан келиндер, айымдар болсо кайын журту менен жашап атабы, өзүнчө жашап атабы, бала чакасын каралашып атабы, именно ошо үйдө отуруп бала чакага каралап аткан айымдарга кайрылам. Сиздер мыктысыздар, сиздер алдыдасыздар, эч качан мындай эми инстаграмдан көрүп алып жазгандар болуп калат да, сонун жерлерде жүрөсүз, сизге эле жыргал депчи. Анан бул ар бир жыргалчылыктын эки бети болот дегендей, мага сиздердин жашооңуздар жыргал сезилет. Андыктан жашооңуздардын баркына жетиңиздер. Күндө өзүңүздөрдүн сүйүктүү адамдарыңыздарга тамак кылып берип атканыңыздарга, ошолордун кийимин жууп атканыңыздар бул сиздердин жашооңуздагы эң чоң миссияңыздарды аткарып атасыздар жана бактылуулуктун туу чокусу ошол жерде деп ойлойм. Сизге дагы мындай суроо бергим келип отурат. Чыгармачылык жолуңуз башталды. Жогоруда айттык, максаттарыңызга жеттиңиз, үй алдыңыз, унаалуу болдуңуз. Мына ушул өзүңүз эңсеген бийиктик чекитке жеттим, мен атактуу болдум, мени эл тааныйт деп ойлоп калган учурда кандайдыр бир ичиңизде боштук сезим пайда болгон учур болдубу? Мына ошол боштук пайда болгондо ушул абалдан кантип чыктыңыз? Негизи баягы ушул жолду тандагандар көбүнчө мен жеттим деп ойлобойт окшойт да. Менде деле мындай жеттим, болду, ушул акыркы чекит деген ой келген эмес, дагы чоң пландар чыга берет. Кандайдыр бир деңгээлде максатыңа жеткен болушу мүмкүн. Бирок сиз айткан боштукту мен түшүнүп атам. Бул адамдарга баягы тааныш болсо керек. Бир максатың коесуң, анан ошол максатка жеткенден кийин эми кайда барасың? Болду ушул элеби дегенге окшогон боштук болот экен да. Ал менде дагы болду. Мына 3-4 жыл мурун болду окшойт. Концерт бергим келет дедим, өзүм кыялдангандай концертти бердим. Үй алгым келет деп кыялданчумун, максат койгом. Ал максатты да ишке ашырганга насип этиптир. Анан унаалуу болсом экен, кандай унаа болсо да унаалуу болсом экен деп кыялдандым. Ошолордун баардыгы ишке ашкан учурда ошол эми кайда деген боштук болду да. Эми эмне кылабыз дегендейчи. Максатым чоңоюп кете берет экен. Үйүм чоңойтсам, анан машинамды чоңойтсам, мындан да жакшы концерт берсем же саякаттап келсем деп. Бирок мен аны мындай деп түшүндүм да. Негизи адамдар биз максат койгондо, ошол максатка жетсем, анан телегейим тегиз болот. Ошол максатка жетсем, анан тынчтанам, же максатка жетсем, анан бактылуу болом деп ушинтип түшүнүп алат экенбиз да. Мисалы эптеп эле үй алып алсак, угуп калам да. Мисалы чет жакта иштеп жүргөндө эптеп эле ушул үй алып алсак, анан кийин болду эле деген сыяктуучу. Же эптеп турмушка чыгып алсам, же эптеп күйөө тийип алсам, анан балалуу эле болсок болду эле деп. Ал негизи менин түшүнгөнүм боюнча ал ой жүгүртүү ошол боштукка жетелеп бара турган ой жүгүртүү экен да. Көрсө биз адамдар ар бир күнүбүз айрыкча ошол максатка басып бараткан жолубуздан, ошол процесстин өзүнөн рахат алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошондо жанагы боштук болбойт экен да. Мисалы ошол көбүнчө баягы үй алам дегендер чет жакта иштеп жүрүшөт да, ошол көп баарлашканда байкап калам да. Азыр ал жакта 5 жыл, 10 жылдык өмүрү кетиши мүмкүн. Бирок ошону үй алганга эле деп эмес, ошол учурдун рахатына, ошол учурдун ал болгону бараткан жол деп элечи. Алга жеткен албетте рахаты болот анын өзүнчө жеткендеги учурдагы. Бирок жетип алгандан кийинки боштук болбош үчүн биз ошол жасап аткан жумушубуздун процессинен рахат алганды үйрөнүшүбүз керек экен деп мен ошону түшүндүм. Ошону изилдеп өзүмүн. Анан кийин биз көбүнчө, мен деп айтайынчы, мен көбүнчө биздин
сырткы дүйнөбүз бар, анан ички дүйнөбүз бар да, экиге бөлүнөбүз да. Көбүнчө мен сырткы дүйнө аркылуу жашоону кабылдап жүргөн учурум болгон экен да, ошол учурларчы баягы өзүм менен өзүм сүйлөшкөн учурлар болчу, бирок баягы иштетиш үчүн гана сүйлөшчү экен да, өзүмдү мененчи мындай бир нерселерди анализ кылганда чарчадым десе, ичимдеги мисалы ички дүйнөм чарчадым, бир аз эс алып алса, жок чарчаган жоксуң, эч нерсе болбойт атпайбы, ишти кылыш керек, сен чарчабайсың деп мындай солдаттагы кылып иштетишкенмин да өзүмдүчү. Анан аягына чейин чарчап калганга чейин иштете берчүкен элем да өзүмдү. Анан көбүнчө ошол сырткы дүйнөгө басым жасачу экен элем, элдин көзү менен өзүмдү карап, элдин ою менен өзүмдү карап, өзүм менен өзүм сүйлөшкөнгө караганда сырткы алакаларга көп маани берчү экен элем да. Үйдө тургум келбей эле ал жакка баралып, кайсыл жакка чакырса ошол жакка сөзсүз барчумун да. Мындай ичим чарчап турамбы, чарчап турбаймы, эртеңки күнүмө таасир тийип калбайбы, мисалы эртең эртемен туруп съемкага барышым керек десе, ал күнү түнкү саат 2-3-төргө чейин деле бир жерлерде сүйлөшүп отуруп атсам, ошентип берчимин да. Ал жер мага жагып атса деле, жакпай атса деле, энергия алып атсам деле, албай атсам деле, өзүмдү укчу эмес экенмин да, кыскасычы. Анан ошону баланс кылганды үйрөнүп, өздөштүрүп келаткан учурум. Азыр так өзүм каалаган чекитке чейин жете элекмин, бирок баягы ички дүйнө менен сырткы жашоону айкалыштырып, гармонияга алып келип, ошону мындай баланс кылганды. Ал эми бир гана сферага байланыштуу эмес, ошол эле ден соолук сферабыз бар, мисалы тармак бар жашообузда, алака, коом менен дос чар күтүү, карым катнаш күтүү бар, жакындарыңа көңүл бөлүү деген темабыз бар. Андан сырткары көптө эми мисалы чыгармачылык, финансылык жагынан турукташтырым керек, ушундай баардык жакта баланс кармаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Анан ошолордун баарына биротоло бир жака сүңгүп кирип кетип, анан бул жагың калып калса дагы ошол боштук болушу мүмкүн экен. Анан адамдар азыр выгорание деген мода болуп кетти го сөзчү, ошол боштукту ошентип койсок болот да. Эч нерсе кылгың келбей, колуңан ишиң түшүп, өзүң эч нерсе менен мотивация кылбай калган деңгээлге жеткирбеш үчүн ошол балансты чогуу алып жүрүш керек экенин дагы түшүнүп, анан ошонун үстүндө азыр иштеп аткан учурумда. Анан айрым учурларда болуп калат го, дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк атактуулукка жеткен учурда дагы бир айрым жакшы эмес жолдорго түшүп калып, өмүрү кыйылып калган учурлар тарыхта кездешет. Мисалы эми чыгармачылык гана тараптан эмес, башка мисалы спортсмендерде болуп калышы мүмкүн, же ушул чыгармачылык чөйрөдөн болушу мүмкүн, же политика, саясат чөйрөсүнөн болуп калышы мүмкүн. Ар кандай учурлар болуп калат да. Анын сыңарындай кайсы гана чөйрө болбосун, ошондой бир кандайдыр бир атактуулукка жеткенден кийин баягы что дальше, же болбосо андан аркы боштукка чыдабай, баягы азыктандыра албай өзүнүн жашоосун, анан ошондой жолдорго барып калгандай учурлар болуп калат экен да. Анын сыңарындай ошол нерсе болбош үчүн биз баардыгын баланс, анан жан дүйнөң менен гармонияга келип, ошону үйрөнүшүбүз керек экен. Мен азыр ошол стадиядамын деп койсом болот да. Сонун азыр көрүүчүлөргө дагы менин оюмча аябай сонун бир инсайт болду окшойт, сонун бир психологиялык маалымат болду окшойт. Анан психологияга келип калыптырбыз. Дагы бир суроо бергим келип отурат да. Негизи психологияда мындай түшүнүк бар. Бирок мен бул түшүнүктү сизге таңуулабайм. Ар дайым күлүп жүргөн адамдардын ичинде муң бар. Алар мүмкүн ошол муңду жашырыш үчүн күлүп жүрүшү мүмкүн деген сыяктуу бар да. Анан сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда бул сөз Гүлназ Чыныбек кызы үчүн канчалык чындыкка далил келет? Күлүп жүргөндө эле, күлбөй жүргөндө эле адамдардын ичинде сөзсүз өздөрүн ойлонткон бир олуттуу маселелери бар болот деп эле ойлойм мен. Анан бирок аны баягы маскировка дегендей кылып атпайсызбы? Андай дегенге негизи кошулбайм деле. Бирок ошол эле учурда мисалы менин ичимде муң жок деп дагы айтпайм да. Менин ичимде өзүм менен өзүм жалгыз калган учурда мени ойлондура турган, мени түйшүккө сала турган, кандай аракет кылбасам дагы мен өзүм каалаган жакка чече албай турган дагы маселелер бар менин ичимде. Бирок аны мен ошол менен отуруп мындай муңга батып, кайгыланып, капаланып, ошону көбөйтпөгөнгө аракет кылам да, мындайча айткандачы, ошону чечүү жолун тапканга аракет кылам. Же болбосо учурда ошондой болуп атабы, аны кандай кылып кабылдашым керек?
жана жогоруда башында айткам, интервьюнун башында баягы Кудай ушул нерсени берип атам, аны жөндөн жөн бербейт деген гана көз караш менен ушундай демек ушундай болуш керек экен эле, ушундай кылып насип кылды деп кабылдаганга аракет кылам дагы, өзүмдү ошол маанайга көп чөктүрбөй, ошол маанайга бербегенге аракет кылам. Бирок ошол маанайды жашырыш үчүн күлөм деп айтпайм. Мага ошондой күлүп жашаган образ мага аябай төп келет, мага жагат. Муну кичинемде эле мисалы эл адам боло электе ошол түйшүктөрүм, муңдарым баштала электе, муң эмне экенин биле электе деле күлкү чыгып атпаймынбы? Негизи жыргай берчүмүн да. Ошо бир туугандарым дагы айтат, баягы зээригип калганда ал кезде деген Инстаграм эч нерсе, интернет деген жок. Телевизорду көрөсүң, болду. Анан көбүнчө өзүбүз бири-бирибиздин көңүлүбүздү аччубуз да. Азыр аябай көп чогулганда айтып калышат, мындай кылсаңыз, тигиндей кылсаңыз, сиз мындай кылыңыз, сиз мындай кылыңыз деп эле мен өзүмө развлечение, көңүл ачуучу нерсе жасай беришкен. Аябай жыргап, күлүп, анан ошо раматылык энем дагы анча-мынча сөздөргө тили келчү эмес, анан ошону айтса күлө берет элем. Мени айтсаңыз десем, жок, айтпайм. Турнара чунак кыз деп коет. Айтсаңыз, жалбырайт элем да, эне айтсаңыз, анан баягы сөздү айтканда, ха деп кат күлүп, жыгылып жатып алып күлөт элем да. Ошо кичине кезимен эле күлүп жашаганды жакшы көргөн мүнөз деп коет го. Кудайдан берилген мүнөзүм ушундай экен. Анан ошол эле уланып келатат деп ойлойм. Анан мунун дагы чоңойгондо түшүндүм, бул философиялык жактан дагы чоң мааниге ээ экен. Сен жашоону күлүп карасаң, күлүп жашасаң, жашоо дагы сага күлө турган учурлар көп тартылат экен да. Бул физикада дагы кийин өздөштүрдүм. Астрономия болобу, иши кылып, кайсыл психологиябы, баардык жаатта бул динде дагы жылмаюу бул садака деген, мисалы да. Аны деле жөн айткан эмес да. Мисалы жылмайып жүргөн бул маанайыңды көтөрөт, жумуштарың жакшы жакка бүтүшүнө себеп болот. Мунундай жакшы жактары аябай көп да. Мындай элестетип деле көрсөң, мен ушул мисалды көп кылам. Мисалы, мындай кабагың түшүп барып, бир жумушуңду бүтүргөнгө чыкканга караганда, кабагың ачып, маанайың жакшы болуп ошол жумушту бүтүргөнгө караганда кадимкидей экөндө айырма болот да. Себеби биздин энергиябыз ошол жака иштейт. Биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Мисалы, ал нерсе ишенгендер бар, ишенбегендер бар. Аны кантип ишенбейсиң? Бул илим да, бул тастыкталган. Мисалы, азыр мына стаканды кое берсек, жерден тартылуу күчү бар да, энергия тартат, ошон үчүн жерге түшөт да. Эгер ал күч жок болсо, ошол сыяктуу эле бизден да энергиялар бөлүнүп чыгып турат да. Ошол өзүң энергияңа жараша адамдарды тартасың. Ошол энергияңа жараша мүмкүнчүлүктөрдү тартасың да. Ичиңдеги ал энергия кайдан пайда болот? Ичиңдеги ойлордон, жан дүйнөңөн пайда болот да. Жан дүйнөңөн чыгат, анан ошол сыртыңа чыгат, ошого жараша, жашооң да ошого жараша өзгөрүп кете берет, жакшы жакка. Энергияңды өзгөртсөң, жашооң жакшы жакка өзгөрөт дегенге ишенем да, оюңду өзгөртсөң дегенгечи. Муну эми ар ким ар кандай талкуулап атпайбы азыркы учурдачы. А мен бирок ошого ишенем, анткени жашоомдо ошого тастыкталган аябай көп мисалдар бар да. Маанайым жок күнү бир не то нерселер боло берет да. Мындай эми пендемин да, баягы наалып калган учурум болот. Эмнеге эле мындай болуп атат деген учурда өзүм байкап калам дагы, ушинтип койдум дегенде, ошол нерсеге жооптор келет да. Күтүлбөгөн жерден бензин өчүп калышы мүмкүн, күтүлбөгөн жерден мен бара турган учурда, мен бара турган салондогу мастер бошобой калышы мүмкүн. Ушундай майда нерселерден белгилери келет да. Анан кийин бирок көпчүлүк учурда жакшы тескеринче учурлар көп келет. Мастерлер дагы айтып калат да, салондогу мастерлер. Мен ошол күнү чалып калдым да көп учурдачы. Баратам же болсо барайын дедим эле десем, алар алдын ала запись алат да, мисалы да бул жөнүндө. Анан ушундай айтып калган учурлар болот. Ушунчалык сиздин пешенеңиз бар, сиз айтканда же бир запись алат менен болуп бошоп калат ошол место, же бир нерсе болуп эле сиздин жолуңуз ачык, ушундай болуп кала берет деп кийим тиккендер да айтат да. Айрым учурда ийнелер сынып, жиптер чийилип, мындай жиптер үзүлүп кетип ушундай боло берет. Бирок сенин формаңды тигип атканда сонун болуп сен өзүң шаар жүрөсүң да деп алардан угуп калам. Ушундай көп болуп калат. Мына саякатка чыкканда дагы эми бул жакта го эми таанып жакшы сөз айтып атышы мүмкүн деп ойлоп калышы мүмкүн да. Саякатка чыкканда дагы мындай учурлар болот да. Курбум Алина деген курбум экөөбүз көп чыгабыз да. Мисалы жөн эле бир кооз жерлер жөн эле турат, анан жанагы жерге сүрөткө түшөлүчү деп экөөбүз барсак, аябай адамдар көбөйүп кете берет да. Анан мурда жашоомдо көп болчу эле. Мисалы таксиге чыксам дагы отургандан кийин адамдар тез эле толуп калат, ушундай учур. Мунун баардыгын мисалы эми мен укмушмун деген мааниде таризде айтып аткан жокмун. Бул энергия кандай иштейт экенин притягивает деген тартылуу күчү бар да. Мисалы жер тартып турат деген физикадан тасташтык, ошол сыяктуу адамдардын энергиясында да тартылуу күчү бар деп ойлойм да. Ал ошол оюң жакшы
унчукпай турсаң деле оюңдун ичинде жакшы нерсе деп ойлонуп атсаң, ал ошол жакшылыктарды тартып келе берет деп ойлойм да. Сонун жооп болду. Анан биз аябай психологияга берилип кеттик да. Жагат бул темада сүйлөшкөнчү. Мен өзүм дагы интервьюларыңызды көрдүм. Анан ушул темада байкадым да, ушул темада мүмкүн психолог менен дагы иштешкенсизби? Аябай Көп азыр айланамда көп психологдор. Азыр көрүп мүмкүн кайсыл бир деңгээлде мотивация алып жаткан адамдар көп болушу мүмкүн да. Ооба, болуп калышы мүмкүн. Анткени мен өзүм дагы көп ушундай интервьюларды көп укчумун. Мурда ырчы болгум келип жүргөн кезде, сода кылып жүргөм дебедимби? Эми содада калып калам деп ойлогон эмесмин. Ошондо эле бул убактылуу мага трамплин деп ойлогом дагы. Мага жакшы жашоо келет, ийгиликтүү болом мен деген үмүттөрүм, ниеттерим бар эле да. Бирок ниеттенип эле жүрө бербей, ошол учурда мен ошол ийгиликтүү адамдардын китептерин окучумун. Кантип жетти? Аналардын ушундай интервьюларын көп көрчүмүн да. Кантип ойлонушат булар деп анысыңарында мындай кичине дагы пайыз таасири тийип калышы мүмкүн да. Ооба. Сонун. Анан азыр мындай суроо бергим келип атат да. Ошол эле психологияга таянып, адамдар 3 түргө бөлүнөт экен. Кээ бир адамдар кечээки күн менен жашайт экен, кээ бир адамдар бүгүнкү күн менен жашайт экен, кээ бир адамдар эртеңки күн менен жашайт экен. Анан мен өзүмдү мисал кылсам, мен келечек менен жашайм. Мен келечекти ойлоно берем, анан мындай коркуу сезими күчөп, мындай коркуу сезими дайыма коштоп жүрөт да, ушул нерсени аябай жеңгим келет. Ооба, тревога. Сиздин өзүңүздүн мисалыңызда кандай? Сиз кайсыл учур менен жашайсыз? Анан эгерде келечек же кечээки күн менен жашасаңыз, ошону жеңүү үчүн эмне кыласыз? Сизге кеңеш берейинби? Кеңеш да берсеңиз болот. Негизи азыр суроону берип атканыңызда мен анализ кылып көрдүм, кандай экенмин депчи. Мисалы жана жогоруда айттым го, баягы ресторанда болгон окуянычы. Мен өзүмө керектүү учурда, керектүү жерде жашайт экенмин деп ойлодум да. Мисалы өзүмдү тарбиялаш керек болсо, жанагы эски камчымды алып келип, мынтип жүрбөдүң беле, эмне кылып атасың деш керек болуп калса, ал жака кайта коём. Анан жакшы жака мотивация кылышым керек болсо, элестет азыр ушуларды кылсак, могу нерселер күтүп турат да, давай ушуну кылабыз деп, ал жак келечекке да жашайм. Анан бирок азыр акыркы учурда мен ушул учур менен жашаганга өзүмдү тарбиялап аткан учурум. Анткени биз ошол сиз айткандай көбүнчө келечекти ойлоп атып, азыркы күнүбүздүн процесстен рахат алганды унутуп калат экенбиз да. Бүгүнкү күнүбүздүн. Бирок кээ бирки учурлар болуп калат да, мисалы азыр балалыгыбызды ойлоп, кандай сонун кездер болгон экен деп, ал кезде биз чоңойгонго шашчубуз. Ал кезде биз точно келечек менен жашачубуз да. Ошон үчүн мисалы анда деле рахаттанып жашаганбыз, азыр сагынабыз ал күндөрдү. Бирок ошондой осознание келген эмес да ал учурдачы. Биз азыр сонун жашоодо жашап атабыз деп ойлогон эмеспиз да. Качан чоңойом, анан качан мынтем деп ойлочубуз да. Анысыңарындай баардык эле учур болбосун, кайсыл курак болбосун, көбүнчө ушул күндүн рахатына жетсек, анда келечекти эстегенде дагы өкүнбөй тургандай, анан ошол эле рахатка жетип аткан биздин абалыбыз жакшы келечекке дагы өбөлгө түзүп берет экенин түшүнүшүбүз керек экен да. Сонун. Анан сиз мындай кыялдарыңызга кайсыл бир деңгээлде чектөө коесузбу? Бирок мен байкадым, чек койбойт экенсиз. Бирок ошол сиздин максатыңыз кайсыл жакка чейин алып барышы мүмкүн? Биз келечекте Гүлназ Чыныбек кызын каяктан көрүп калышыбыз мүмкүн? Менин кыялдарымды уксаңыз, мындай бул бир аз мындайраак экен деп калышат. Айтыңыз, мен эле ушундай кыялып кечмин эч нерсе. Мен мисалы Дженнифер Лопес менен дуэттерден мындай дүйнөлүк деңгээлге да чыккым келет, анан кийин бир аралым болсо деп кыялданам. Эмнеге болбосун, өзүмө тиешелүү ошол жерде барып, мындай жаратылыш менен айкалышып, жаратылыш менен сүйлөшүп, ушундай абалда эч бир жан тоскоолдук жаратпай тургандайчы. Азырынча аны мындай 1-2 күндүк же болбосо 5-6 күндүк сатып алуу жолу менен ишке ашыраткан учурубуз, аралдарга барып көрүп келипчи. Бирок өзүмдүкү боло элек деп коеюнбу. Анысыңарындай ар кандай кыялдарыма чектөө койбойм, бирок ошол эле учурда мындай акылга сыя тургандай, мисалы азыр айткан кыялдарым бул мындай азыркы мүмкүнчүлүгүмө дал келбей турган. Азыр мүмкүнчүлүгүм жок да, мисалы так мен 1 жылдан кийин арал алам десем, ал мүмкүнчүлүк мага азырынча келбейт да. Кандайдыр бир эле сыйкыр жол менен келип калбаса. Бирок ошол эле учурда мисалы бир бөлмөлүү батирде жашап атып,
3 бөлмөгө алмаштырсам деген ал учурда мүмкүнчүлүгүм жок болсо дагы бирок аракет кылсам мүмкүн боло тургандай кыялдарды такыр эч нерсем жок кезде деле мындай үйүм болсо, унаам болсо деп кыялданчумун да. Ошону мисалы эми ушундай айлык алып атсам анан каяктан жетмей келем деп өзүмдү чектебейт болчумун. Айлыкка иштеп аткан кезде деле менин кыялдарыма мындай чек жок болчу да. Мисалы айына 10 000 сомдон алып иштеген учурларым болгон, чет жакта мигрант болуп иштегенде күнүнө 400 рубльдан иштеген учурларым болгон. Ошондо деле жакшы жашоону кыялданчумун. Бардык шарттары бар жашоону ниет кылчумун. Анан ал каяктан келмей келе дейт элем. Ишенимим эч качан жоголбойт болчу да. Сонун. Ошондой. Азыр аябай сонун сүйлөшүп кеттик, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыт бар, азыр соңуна чыгып калды. Сиздин дагы ойлоруңуз, кыялдарыңыздын ишке ашышына биз дагы тилектешпиз сөзсүз түрдө. Келечекте Дженнифер Лопес менен дуэт аткарып атканыңызды көрөлү. Жайлоо, эгер сиз мени көрүп аткан болсоңуз кайрылуу жасап коеюн. Жайлоону атын өткөрүңүздар. Эмне болбосун, мүмкүн чын эле мен ишенем, бир күнү сиз ырдап чыгышыңыз толук ыктымал. Ооба, бүгүнкү сүйлөшүү дагы сиздин жеке жашооңуз, андан тышкары сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Анан эң негизгиси психологиялык дагы аябай көп сүйлөшүп, менин оюмча элдерге дагы кандайдыр бир деңгээлде сонун маалыматтарды, инсайттарды бере алдык деген ишенимдемин. Сиздин келип бергениңизге чоң рахмат, маегиңиз үчүн чоң рахмат, керемет маек болду деп ишенем. Сизге дагы жакты деген үмүттөмүн. Ооба, мага дагы жакты. Анда сизге эркин микрофон берели. Ооба, рахмат. Чынында баягы ар кандай учурда, ар кандай жагдайда баарлашуулар болот да, мага дагы бүгүнкү баарлашуубуз жакты. Башкача жактан ачылгандай болдум өзүмө дагы. Мен эфирден сырт теле көрүүчүлөргө, мына ютубтан көрүп аткандарга да кайрылып өтөйүн. Сиздин эфирден сырт сүйлөшүп калсак, керемет бийкечибиз. Бүгүн алгачкы эфирим деп калдым. Мен аябай таң калдым, анткени суроолоруңуз аябай орундуу. Мага жакты. Келечектен көптү үмүттөндүргөн олуттуу, салмактуу журналист болоруңузга ишеним пайда болду менде. Чоң рахмат. Андыктан ушундай жаштар, жаш муундар жөн эле баягы учурдун, замандын талабы, хайп, анан жеңил нерселерге ыктап кетпедикпи? Ошондой эмес, олуттуу жакты көздөгөн дагы жаштардын мууну өсүп келатканына мен кубанычтамын. Албетте биздин улутубуздун салмактуу болуп сакталганына сөзсүз түрдө салым деп ойлойм. Ошондой эле жалпы бизди көрүп аткан кыргыз элибизге дагы орозоңуздар кабыл болсун, заманыбыз тынч болсун. Азыр дүйнөдө аябай кооптондурган, кыжаат кылган учурлар болуп атат. Ылайым эле дүйнө жүзү тынч болсун дейли, анын ичинде биздин өлкөбүз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Анан ар бирибиздин жүрөгүбүздө багып жүргөн кандай кыял, ой, максаттарыбыз болгон болсо, ушу жараткан ар бирибиздин кыялыбызды, максатыбызды ишке ашырганды насип этсин. Жакындарыбыз аман болсун. Дайыма жакшы күндөрдө бири бирибиз менен ушинтип аттиң-ай өмүрүбүз кандай сонун өтүп атат, жалаң жакшы күндөрдө эле жолугуп жүрөлүчү деп жүргөн кандай жакшы күндөрдө жолугуп жүргөн насип этсин. Сонун маек үчүн чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы учурда бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калган учуру. Бүгүнкү чыгарылышты дагы сиздер өзүңүздөргө сонун бир мотивация менен, кандайдыр бир ишиңиздер жүрүшпөй жаткан болсо, мына ушул интервьюнун аркасында дагы өзүңүзгө бир сонун инсайт, маалымат алдыңыз деген терең ишеним менен жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда болгон менин Керемет Эргешбекова. Кийинки эфирлерде жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.